Июнь окуясына айыпталгандар кармалып бүтелек каргашалуу күндү уюштургандардын бири 13 жылдан кийин кармалды. Ал Караматхан Абдуллаева аттуу өзбек улутундагы жаран. Ал учурда Абдуллаева 2010 жылга чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптуу катчысы болуп турган. Шаардык милиция айыпталуучуну УКМК менен бирге жүргүзүлгөн аракет менен кармаган. Учурда убактылуу кармоочу жайда Абдуллаева 2014 жылы сыртынан 16 жылга соттолгон. Оперативдик иш-чаралардын натыйжасында 2013 жылдагы июнь колголоңуна тиешеси бар адамдардын бири, негизги фигуранттардын бири катары издөдө жүргөн Абдуллаева Караматхан кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына алып кирилген. Кече күнү ал Жалал Абад шаарындагы атайын аялдардын тергөө изоляторуна жөнөтүлгөн. Каргашалуу окуядан Ош шаарынын тургуну Бурма Аширова да улунан ажыраган. Канча убакыт өтпөсүн күнөөлөрдү жоопко тартуу талабы менен жашап келет. Мен 21 жаштагы уулумду жоготком. Үйлөнгөн да эмес, 3-курста окуйт эле. Аны апкел ошо Кыргыз Өзбек университетинде болчу. Практиканы апке деп шылталып чакырып, муунтуп, башын балта менен чаап Өзбекстанга сууга салып жүрүптүр, ошол жактан келген бала. Кана эми же өлтүргөн адам табылбайт. Ошонон бери кана эмне болот экен деп алапайыбызды таппай бири-бирибизге барып өлгүдөй болуп атабыз. Ушуларды мыйзам алдында жоопко тартылсын. Ушулар менен кошо болгон адамдар да кошо тартылсын. Ар кимисин ар жака элчи билчи кылып айта бербей. Ошону биз тартылышына каалайбыз баарыбыз. Эгерде соту болсо, тергөөсү болсо, ар бир тергөөдө, ар бир сотко катышканга жарайбыз. Ош окуясына байланыштуу дагы 23 адамга издөө жарыяланган. 2 жыл мурда президент Садыр Жапаров тергөөнү кайрадан жандантуу тапшырмасын берген. Анын негизинде 20дай саясатчы суралган. Арасында 2010 жылы өлкөнү жетектеген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да бар. Президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дагы бул иштин алкагында сурак берген. Буларга ушу терең маани берип, кече Караматхан Абдуллаева кармалды дегенде биз дагы сүйүндүк. Ошол Расила кармалыптыр. Кармалсын, бирок ошону чыгарып бербесин. Ошолор жооп берсин. Ошол жооп бергенде калганы дагы жооп берет. Булар эл алдында, ушу калып калган балдары алдында, журт алдында, Кыргызстандын эли үчүн жооп бериш керек булар. Кандай кан төгүлдү? Канчалаган балдарыбыз кетти. Мисалы менин балам ошондо Баткен согушуна катышып кетип, мына экинчи жолку согушта мынакей жок болуп кетип атат. Кандуу окуянын чоо жайы, келип чыгуу себептери, кесепеттерин бир нече комиссиялар иликтеп, өз корутундусун жарыялаган. Эксперттер бул окуяга саясий жана укуктук баа берилиши керек дешет. Алар экинчи ушундай Кыргызстанда сепаратисттер баш көтөрбөй тургандай жагдай түзүш керек да. Сөзсүздө тарыхый укуктук баа берилиш керек. Антпесе дагы Кудай сактасын да бир топ жылдан кийин эле кайрадан башкалар баш көтөрүшү мүмкүн. Бул эми мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн, келечеги үчүн, ынтымак үчүн зарыл нерсе. Күнөөлүүлөрдү жердин жеттигинен болсо да таап, себеби булардын айынан мына азыркы күнгө чейин түштүктө айрыкча Ош шаарында мына өзбек менен кыргыздын ортосундагы мамилеге чоң жарака кеткен. Бул жарака мындан ары жараканын мындай бүтөөнүн жолу, жараканы жок кылуунун жолу сөзсүз ушул күнөөлүүлөрдү таап, алар тиешелүү жазасын алыш керек. 2011 жылы Абдыганы Эркебаев башында турган улуттук комиссияда коогалаң боюнча иликтөө жүргүзгөн. Анда куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөр кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген корутунду чыгарган. Кадыржан Батыров 2018 жылы 4 декабрда Украинанын Одесса облусунда көз жумган. Оштогу кандуу калабада 446 адам каза болуп, 2000ге чукулу ар кандай деңгээлде жараат алган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.